Жусупалиев. Жусупалиев Сүйүнбек. Жакшылап калыш керек болчу. Бул христиан дүйнөсү. 90% мисалы, ислам дүйнөсү эмес. Саясаты жок, башкасы жок. Жеке сиздин оюңузду билгим келет. Максат Ажы устазыбыз ол асыр сүрөсүн орусча баян кылып берди. Чубак Ажыны тааныганы деле, тааныбаганы деле Чубак Ажы жөнүндө сөз кылып. Ошол тоодо чоңойгонбуз. Негизи Мавлид деген эмне? Ошончо келген коноктордун келип кеткени канча? Орто Азиянын муфтияты Казакстанда болуп турган. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу достор, урматтуу интернеттеги кадырман достор. Бүгүн сиздер менен биз кызуу эфир кылабыз. Сонун инсанды маекке чакырганбыз. Эфирде сиздер менен мен Адахам Жусуп Шаджанов, жана биздин сонун досубуз Мухаммед Айдаров. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле бүгүнкү эфирдин коногу Москвадагы Манас диний окуу борборунун жетекчиси Сүйүнбек Ажы Жусупов. Кош келипсиз агай. Кош келипсиз агай. Кош көрдүк. Кош келдик. Жусупалиев. Жусупалиев Сүйүнбек. 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 Кечиресиз агай, ката айтканбыз. Сүйүнбек Жусупалиев. Жакшылап калыш керек болчу. Жок, негизи ошентип эле бизге баягыда бир угулган нерсе менен тарап кетти да. Устаз, биз бисмилла деп сөздү баштаганда сиздин жеке биографияңызга токтолсок, кайсы жердин кулуну болосуз, кайсы элдин уулу болосуз, үй бүлөңүз, өзүңүз, балалыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Дүйнө ахиретибиздин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Теле көрүүчүлөр менен, бизди көрүп жаткандар менен дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биз өзү Ош областына караштуу Каракулжа районунун Карагуз айыл өкмөт Түшүнүк айылына туулуп өскөнбүз. Эгерде ошол кайсы жердин кулуну десеңиз, ошол жактан анан уруубуз Жору, Тасма деп. Тасма Жору деп чоң айтылат. Ошол тоодо чоңойгонбуз. Дыйкан үй бүлөдө төрөлгөнбүз. Жакшы агай. Балалыгыңыз ошол айылда өттү? Балалыгым айылда өттү, тоодо. Үйдүн кичүүсүмүн. Канча бир туугансыз? Өзү 14-сүмүн. Бирок бүгүнкү күндө ушул эми тагдыр, Алланын буйругу, атам дагы, апам дагы кеткен. Ахиретке Алланын астына агаларым кетти. Эжем бар эле, бир тууган агаларым бар эле, кече пандемияда да кетишти. Азыр ушул 3 агам, 2 эжем, анан биз барбыз ушул. Машаллах. 14 бир тууган экенсиз да? Ооба. Анасыга. Жакшы агай. Мектепте ошол жакта эле окудуңуз? Мектепте ошол жакта окудук. Айылда эле окудук. Анан мектепти бүтүп каникулдарда Алла рахмат кылган болсун, ушул эми жараткан Алланын сөзүн таанып, дүйнө ахиреттин бактылуулугун өтүп кетсек, көзүбүз өтүп кетсе аркабыздан Куран окуп турсун деген максатта ошол атам айылдагы молдодон баштап сабак бердиртип, Куран үйрөттүрүп, кийин ошодон уланып, анан кийин бир канча устаздардын колуна өтүшкө туура келди. Ноокатта, Ошто, Араванда, Өзбекстанда бир канча устаздардын колунан өттүк. Ошол устаздарыбыздан да Алла учурдан пайдаланып айткым келет, рахмат айткым келет. Алардын жакшы сөздөрүн угуп, тарбиясын көрүп, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошолордун кеңешинин, ошолордун сабактарынын берекетинен бүгүн мына ушинтип жашообузда берекелүү, берекеттүү, бактылуу болуп жашап жатабыз, Кудай мырза. Демек, ошол мектепти бүткөндө эле диний жолдон сабак алып баштапсыз да? Ошондой. Жакшы. Мектепте бүтүп, кийин ошол учурда медресе жок эле, 91-92 жылдары. Кийин 93-жылы медресе ачылды. Ошто, Ош шаарында, Ош областы Кара Суу районунда Фуркатта ачылды. 93-жылы ошол жерге устазыбыз Молдо Шакир устаздын колуна келип сабак алып баштадык. 99-жылы бүтүрдүк. 98-жылы бир туугандарым ушул бир тараптуу болуп калбагын деп юриспруденция Ош технологиялык университетке тапшыртышты. 3-курстан курстан отурдук. Ал жерде 2000-жылы юрфакты бүтүрдүк. Демек кесиңиз юрист? Юрист дагы бар. Машалла.
ошол кездеги ар бир адам өзү юрист же адвокат болбосо өзү ошол кезде өтө популярный болгон. Устаз, дагы бир жолу кош келипсиз. Мен ушул эфирибиз башталганда эле сизден сурандык, дагы бир жолу суранам, болушунча ачык кенен эфир кылабыз деген үмүттөбүз. Анан мен чүйдөгөндө эле сизге моундай суроо менен кайрылгым келип турат да. Кыргызстан Орто Азиядагы диний маданият боюнча жакшы бир рейтингди кармайт деп айтып келебиз. Муну кошуналарыбыз, казактар, өзбектөр көп айтышат. Бизде атагы чыккан аалымдарыбыз, билимдүүлөрүбүз, карыларыбыз көп элдин санына салыштырганда. Анан дагы кайсы жактардан сиз алып туруп ушул Кыргызстан мындай диний маданият боюнча дейбизби, же бир дин тармагында башка мамлекеттерге караганда мындай орду, анан салмагы бар экенине эмнелерге карап дагы айтып бере алат элеңиз? Терең суроо, жакшы суроо. Мен буга ушундай айтат элем. Бизде Алла рахмат кылган болсун, жайларын жаннаттан, кабырларын нурдуу кылган болсун. Биз сиздер эми кичинекей болсоңуздар керек ал учурларда, ошол учурларда союз маалында, ал учурда бизде Кыргызстанда муфтият болгон эмес, анда Орто Азиянын муфтияты Казакстанда болуп турган. Ошол учурларда эле биздин өтүп кеткен, эми ошол учурда биздин аталарыбыздын доорундагы аалымдарыбызга биз таазим айткым келет. Ошолордун кызматы, ошолордун эмгеги, ошолордун мээнети, ал учурда алар ушунчалык бир мындай мээнет кылышкан. Бүгүнкү күндө болуп жаткан жемиш ошол өтүп кеткен устаздардын эмгектеринин жемиши деп түшүнсөк болот. Алар ушунчалык кызмат кылган, таза кызмат кылган. Алар ушунчалык кызмат кылган халыс Алланын ыраазылыгын табыш үчүн. Анан ошол Кур'анда кандай өкүмдөр болсо, динибизде, шариятта кандай өкүмдөр болсо, пайгамбарыбыз сүннөттөрү кандай болгон болсо, алар бир мындай эл көрсүн үчүн эмес, же болсо бир таанылайын деген максатта эмес. Алар ушу болушунча, колунан келишинче бөлүнүүчүлүккө да жол берген эмес. Улуттун баалуулугун бекем камтып ичинде ошонун негизинде мээнет кылгандын берекетинен бүгүн биздин Кыргызстан дүйнөгө дин жагынан, дин маданият жагынан, улуттук баалуулук жагынан бүгүнкү күндө мына көрүп жатасыздар. Кыргызстанда Кудайга шүгүр, алхамдулилла, коңшу мамлекеттерибиз, мусулман мамлекеттердеги алым уламалардын көзүнө түшүп калган, назарына түшкөн белгилүү устаздарыбыздын чыгышына ошол өтүп кеткен устаздардын эмгеги, салымы өтө чоң. Ошол себептен бүгүн биздин Кыргызстан коңшу мамлекеттерге, дүйнөгө таанылып жаткандыгы ошондон. Ооба, бул сөздү биз көп эшитип жүрөбүз. Мен өзүм Казакстанда окугам. Казак туугандарыбыз баса белгилеш керек, алар биздин караларыбыз, устаздарыбыз тууралуу аябай көп сүйлөшөт. Болуп да биздин Раматылык Чоң ажынын эмесин көргөн, бизден дагы көп көргөн казактарды көрүп алып таң калгам да. Мен действительно ошол убакта мындай бизде баягындай бир сыймыктануу болот экен да. Ошо чет жерде жүрсөң, биздин аалымдарыбызды, ошондой илимдүү, билимдүү инсандарыбызды сыйлап, аларга өзгөчө урмат көрсөтүп, анан ошолордун аты менен, ошолордун абийири менен сага башкача бир мамиле кылганы, бул чындыгында башкача бир сезимдер болот экен да. Ошол нерседен чыгып Сыймыктанасың да? Сыймыктанат экенсиң, ооба, бир мындай башкача бир сезимдер болот экен ичтен. Ошол, рахмат. Устаз, кийинки суроо мындай болсун. Кең Россиянын бардык эле жерин сиз түрө кыдырып чыктыңыз окшойт. Сиз Москвага, Россияга болгон алгачкы сапарыңыз канчанчы жылдары келгенсиз? Анан бул жакта келгенден кийин азыр сиз Манас диний окуу борборун түптөгөнсүз да. Анын алгылыктуу иштерин дагы көрүп жүрөбүз, анын жакшы иштерин да көрүп жүрөбүз. Ошол деги эле Манас диний окуу борбору жөнүндө эмне айта аласыз? Мен сапарга, Россияга сапарым 2003-жылы болгон. 2003-жылы эми ал учурда бул жакка келгенимдин себебине деле биздин устаздарыбыздын тарбиясы түрткү болгон. Биз эми медреседе окуганда бизде ушундай түшүнүк бар го. Медреседе окуса эле бул молдо болот деген түшүнүк да. Анан бул молдо болсо кантип бала чакасын багат, бул молдо болсо кантип тиричилик кылат деген түшүнүк ошол учурда адамдардын бардыгынын эле оюнда, жүрөгүндө кыжалатчылык болгон. Мындай кыжалат дегенде кандай мындай кантип багат эми кесип эмес го деген түшүнүктөчү. Анан биздин устаздарыбыз чындыгында Алла рахмат кылган болсун, имам болгон, казы болгон, муфтий болгон деп тарбиялаган эмес. Бунун жоопкерчилиги ушунчалык чоң экендигин бизге ошол учурларда сабактарда айтат эле.
ошого өзү ислам дининде, биздин динибизде, ата бабалар тутуп келген динибизде мусулман өзү күчтүү болуш керек. Мусулман өзү пешине тери менен, эмгеги менен, мындайча айтканда динди өзүнүн тиричилиги, кызыкчылыгы үчүн мындай жамынып пайдаланбаш керек. Дин бул Алланын сөзү, Куран, дин бул пайгамбарыбыздын мубарак сүннөтү. Аны биз туура амал кылсак, ошол туура амал кылгандын берекетине Аллах Таала өмүргө, ден соолукка, ырыскыга, үй бүлөгө, деги эле жашоого Алла берекет бергенге убадасы бар. Бирок ар бир адам өзүнүн бир кесиби же бир жөндөм, кайсы нерсеге жөндөм болсо, ошого карап Алланын берген ырыскысын пешине тер менен таап жеш керек деген түшүнүктө биз тарбиялап чыкканбыз. Ана ошо 2003 жылы медресени бүтүрдүк. Айылыбызда, районубузда ошол имам хатиптик болуп иштедик, кызмат кылдык. Бирок мен жүрөгүмдө өйүп турган нерсе ушул иштеп, пешине тер менен иштеп, ушу үй бүлөмдү, бала чакамды багып, динди колдонбостон деген түшүнүк бар эле да менде. Анан имамчылык кылып эле ушул менен аркасынан кылбай, Алланын астында да жүзүң жарык, инсандардын алдында да жүзүң жарык болот деген түшүнүк менен ушу бир тууган агабыз себеп болуп, Алла рахмат кылсын, жайын жаннаттан кылсын, алда агам өтүп кетти ошо пандемияда. Ошол агам себеп болуп Россиянын биринчи барган жерим ушу Бурятия, Улан-Удэ болгон. Андан кийин ушул Чита, Забайкальский крайда болду. Ал жерге барганда дагы биз Алла рахмат кылсын, мурун аталарыбыз, атабыз, аксакалдарыбыз көп сөз айтчу ушу туурасында, эр жигит намустуу болуш керек деп. Анан ошончо илим алып, ошончо бир аз ислам дининен кабарыбыз болгондон кийин ал жакта барганда бөтөн эл, бөтөн жер, көп улуттун арасында ошол жерде улуттук баалуулук, намус ойноду чындыгында. Биздин мекендештердин көпчүлүгү мечиттен алыс, динден алысыраак экенин көрүп, анан ошол жерде мен ушуну көрүп туруп, Алла мени муну бу жака жөндөн алып келбептир. Ырыскыны себеп кылып келгени менен бул ишим өзүнчө боло берет, бирок мен баары бир элге Алланын үйүнө чакырып, динге чакырып, себеби иман сакталса, үй бүлө сакталат. Иманды бааласаң, демек ал үй бүлөсүнүн мекенин баалайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да хуббул ватан минал иман, мекенди сүйүү имандан деп бекеринен айткан жок. Демек биз ар бирибиз, ар бир жаран, ар бир улут өзүнүн мекенин сүйүш бул милдет, бул фарз. Анан ошол жерде мекендештерге кызмат кылып, динге кызмат кылып, ошол жерде мечитте кызмат кылып жүргөндөн анан ошол жердеги татар бир туугандарыбыз көрүп, анан мечитке сунуш кылышты. Ошолор сунуш кылгандан улуу чоң аксакалдар, чоң ученыйлар, чоң кишилер эле алар. Ошолор сунуш кылып атса, максатым ошо мекендештерге бир аз кызмат кылайын деген ой менен ошол жерде мечитте да кызмат кылдык. Имам болуп иштедик. Кийин ошол жерге муфтийликке сунуш кылышты. Читага, Забайкальскийга, бирок ал жерде мен баш тарттым, ачык эле. Жок, бул жерге мен байланып калам. Бул жерде жоопкерчилик да ошончолук. Мен андан көрө ошол Алланын өкүмүн, буйругун, пайгамбардын сүннөтүн жакшылыкка чакыруу кайсыл жерде болбосун, кайсы акыбалда болбосун, каерде болбосун мен кыла берем, буну эч кимге тосуу жок деп баш тартып, анан соода сатык менен алек болдум. Өзү соода сатык менен баягы турмуш тарбиялайт экен. Ал жерге барып өзүм мурун соода деле кылган эмес элем. Турмушта тарбиялап ошо соодада кылып жүрүп, соодада берекет бар. Ошол жерде жүрүп, Меккеге барып, ажыга бардык 2007 жылы. Ошол жерде жүрүп, үй алдык. Ошол жерде жүрүп, айтайын дегени мен оюм, максатым эле ушул ислам дининде биз мусулманбыз. Бөтөн эл, бөтөн жерде башка улуттардын арасында, башка диндеги өкүлдөрдүн арасында биз төмөн болбойлук. Мындай кор болбойлук, жаман жүдөгөн жагыбызды көрсөтпөйлүк деген түшүнүк таризде колдон келишинче аракет жасадык. Ошол себептен анан кийин ошол жактарга аалымдарды алып келип, силерде дагы ушундай бизге болгон көз караштары мындай башкача көз караштагы бир туугандардын сөзүн угуп, анан ой келди, ушундай ой келди. Мен азыр Кыргызстандагы алым уламаларды алып келип, анан биз ким экендигибизди башка бир туугандарга көрсөтсөм деген ой келди дагы. Анан 2007-2008 жылдары ошо Кыргызстандагы алым улама устаздарды алып келип баштагам. Барып, анан ошол Чита шаарындагы бир туугандардын башын бириктирип, достордун башын бириктирип, ага инилердин достордун башын бириктирип, Алла ырыскыны берип атат, үй бар, иш бар, бирок руханий азыгыбыз аз.
урук жактан чарчаган адам ал чарчап калат, анын акчасы дагы, байлыгы дагы жардам бере албай калат, ал рахат бере албай калат, берекет бере албай калат. Кеп топтолуп, чогулуп ушуну бир организовать этелик, уюштурайлык. Устазыбыз келсе, ушунча элге сүйлөп берсе, устаздарыбыз келсе, ушунча бир туугандарыбыз көрсө, бул биздин сыймыгыбыз деген бул жерде баягы бир ок менен эки коен атты дегендей, бир жагынан иман сабагы болсун, биринчиден элибиздин жүрөгүнө бир иман сөзү жетсин, экинчиден улуттук баалуулугубузду дагы бизде ушундай аалым устаздарыбыз бар деген башка бир туугандарга да өзүбүздүн улуттук кымбат асыл жактарыбызды, асыл инсандарыбызды көрсөткүм келген. Анан ошол жерден устаздарды алып бардык. Алла ушул устаздарыбыздан Алла рахмат кылган болсун, өтүп кетишти бир канчасы. Ошол себептен анан ушул диндин аркасынан мээнет эмгек кылып келатабыз. Кошо бирге ошо соода сатыктабыз дагы деле. Аллага шүгүр. Жакшы мүмкүнчүлүк кылып берген экен. Ошол себептен Россиянын бүт аймактарына кыдырышка туура келди. Себеби мекендештердин камы, ою, көйгөйү окшош эле. Манас диний окуу борбору жөнүндө айтып кетсеңиз. Анан Москвага мен быйыл 5-жыл Москвага келип калышыма бирден бир Алла рахмат кылган болсун, Чубак ажы досубуз кабыры нурдуу кылган болсун. Ошо Сибирде, Иркутскийде, Якутияда, Мирныйда, Читада, Красноярский, Иркутский, Новосибирский, Ханты-Манты, Сүргөт, ошо бир канча шаарларда чогуу жүрүп, ошол алып барып уюштуруп жүрдүк. Аллага шүгүр. Ошондо бир эмес, бир 2-3 жолу айтты. Досум, бул жакты көзүм менен көрдүм, Алла ыраазы болсун. Бул жакта эмгек мээнет кылып коюпсуз. Биз Москваны жаман угатабыз аябай. Сиз Москвага барбайсызбы? Сиз Москвага барып ошол жака мээнет кылыңыз деп мага мындай мурун укканда мындай эле уккан элем эми. Мындай эле сөз болуп атат го депчи. Кийин анан 2-3 жолу айтып атканда мындай серьезный эле карап айтканынан ошол сөз мага таасир берди. Чындап эле ушунча илимди берген, ушунчалык аалым, Алланын назары түшкөн ушундай инсан айтып атса, мен эми эртең ахиретте ушинтип өтүп кете турган болсом, дүйнө деп, өзүмдүн кызыкчылыгым деп, ал жерден үй алганбыз. Базарда точкабыз бар. Жолдун нар жагы базар, жолдун нар жагы мектеп, жолдун бул жагы үймөн, садик, бардык условия шарт жакшы. Анан Читадагы мекендештерибиз эле мени кетиришин каалабаган эмес. 2-3 жолу башка шаарга кетем дегенде кетирбей коюшкан. Башка шаарга кетем дегенде ошол жерде орус базаркомдорду да ишке салып, мага бекер мест алып беришкен. Чындыгында ошо кызмат кылган мекендештерибиз угуп аткан болсо, мен дагы бир жолу ошолорго ыраазычылык билдирем. Алла ошо кылган кызматтардын берекетинен Алладан соогун алат, Кудайым буйруса. Ошодон анан курбанчылык кылып келип калдык. Анан муфтияттан дагы мени ошол 2011-жылы приказ чыгарганда карабай мен болбой эле коеюн деп кеткен элем. Бирок кийин чакырышты, ошол чоң устаздар ортого түштү. Сиз качпаң деди. Официальный муфтияттын өкүлү болуп кызмат кылып бериң деди. Анан мурун өзү ойлонуп иш кылчу элем. Анан эми муфтияттын аманатын моюнга алганда бир кадамды жети өлчөп биргестеп кадам таштай турган болуп калдым. Себеби бир жерден ката кетире турган болсом, мен өзүмдүн адресиме эмес, Кыргызстан мусулмандардын башкармалыгына минус кетип калбасын, бул чоң аманат жүктөлдү деп, анан ошол буйрук чыгарган удостоверение бергенден кийин анан мен тыкыр анан кийин устаздарды чекеден, Аллага шүгүр, эми баягы чекеден Кыргызстанда устаздарыбыз атын атасак деле ушул бүгүнкү күндө көзгө көрүнүктүү биринчи ошол Чубак досубуз, ошол эле Абдышкүр устаз, ошол эле Максат устаз, ошол эле Садыкас устаз, ошол эле Жалал Абадтын казысы Небатулла казы устазыбызды, Убайдулла устаздарыбызды, оштон өтүп кеткен казы кабыры нурдуу кылсын Молдо Садырдын казы устаз, Сыраждын устаз, Абдырахимшиев устаздардын баардыгын Россиянын бүт аймактарына Аллага шүгүр, мен эми оюм эле Алла мага ушунча түшүнүк, ушунча устаздардын алдынан бир аз болсо да илим алсак дагы, эртең ахиретте ушуну мен бир туугандарыма канчалык деңгээлде кызмат кыла алдым деген суроо, мен не деп жооп берем деген ушул ой бар эле. Кийин анан Аллага шүгүр, мына анан Москвага келдик. Москвага келгенден кийин бардык нерсе өзүңүздөр билесиздер, бул Россия держава, чоң мамлекет, бардык нерсе документацияга такалат келип. Бирок муфтияттын расмий өкүлү болгону менен биздин муфтияттын расмий документи Россияга мындай официальный юридическалык жактан ал өтпөйт. Өтпөй калат. Ал эч бир күчү жок чындыгында.
бирок мен ошого карабастан ошол бул жакта канча иш кылсак ушул ачкан документтин атынан эмес муфтияттын атын чыгарып жүрдүк. Көбү таң калып түшүнбөй жүрүштү. Мына өзбекстандык туугандар мисалы башка коңшу мамлекеттеги туугандарыбыз кантип кызмат кылып атасыңар деп таң калат. Анан ойлошот, расмий өкүлү болсо муфтият төлөйт окшойт, же мамлекет төлөйт окшойт депчи. Жок, биз ушул жан малыбызды чындыгында жан малыбыздан курбандык кылдык. Анан колдоп коштогон мекендештерибиз бар, колдоп коштогон досторубуз бар, колдоп коштогон ага инилерибиз бар. Эми Алланы сүйгөн, Алланы жакшы көргөн, жакшы тарбият көргөн мекендештерибиздин берекетинен шарапкаты бул алам турат экен да негизи. Ушу жакшы инсандардын. Ушуларга мен айттым анан кийин. Анан Манасты ачып калганымдын себеби бүгүн биз Манас десе дүйнө Кыргызды тааныйт. Эми Манас атабыз. Манас атабыз. Ал эпос боюнча деле дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат. Анан бул жерде Манас дегенде улуттук баалуулук көзгө элестейт. Манас десе Кыргыз экен деп кайсы улут болбосун көңүл бурат. Мен муну ачышымдын максаты бөтөн эл бөтөн жерде жүрөбүз. Чоң мамлекетте кумга сууну куйганда сиңип кеткен сыяктуу биз келип бул жакта жок болуп кетпейлик. Ушул Манасты ачтым, ачылышы ачылды Кудайга шүгүр. Официальный мени юстициядан Россия Федерациясынын ушул муфтий Равил Гайнунов хазрат, Москва шаарынын муфтии Элдар Алиядинов хазраттар уруксат берип, печатын басып, устав түзүлүп болуп атат. Бунун келечектеги максатым ушул Москвада мекендештердин башын бириктирип, биз өзүбүз илимди жакшы окуй албай калсак дагы мына аркабызда келаткан муунга, жаштарга, жаштар эми биздин келечегибиз го. Биз Кыргызстанга кетишибиз мүмкүн, бирок бүгүн Москвада туулуп, Россияда туулуп өсүп калган балдар кыздарыбыз кетет деп эч ким гарантия бере албайт. Ушу балдарыбыз эртең бүрсүгүн мындай маңкурт болуп калбаса экен деген жүрөк кыжаалатчылык бар эле менде. Себеби буну мен 20 жылдан ашык Россияда жашаган катарында көрүп, анализ кылып, ушул жерге Кудайым буйруп, мекендештерибиз бүгүнкү күндө пикир кылып атабыз, бүгүн ойлонуп атабыз, кандай финансовый жагын ушу жолго коюп, bir чоң bir Кыргыздын маданиятын, руханиятын камтыган bir центр ачып, ошол Манас депчи. Ошонун ичинде биринчи ошо эне тил, кыргыз тилин киргизсек, анан ошол тарых санжырабызды киргизсек, тектүү жердин балдарыбыз го биздин түз тарыхыбыз терең. Ушу нерсени балдарыбызга жеткизсек, бирок ошону жеткизиш үчүн бүгүн ата-энелер Алланы тааныш керек экен, жаратканды тааныш керек экен. Жаратканды тааныса өмүрдүн убактылуу экендигин түшүнөт экен. Жаратканды тааныса өмүр ден соолуктун аманат экенин түшүнөт экен. Ал балдардын үй бүлөнүн кадырын, баалуулугун түшүнөт экен. Ушулар түшүнүп, анан баш биригип, жүрөк биригип, кол кабыш боло турган болсо, максатыбыз ушул жерге канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп ата бабаларыбыз бекеринен айткан эмес. Ошол эле кыргыз тили биринчи, анан Алланын сөзү болгон Куранды, араб тилин, англис тилин, орус тилин, түрк тилин, кытай тилин кошуп, ушул жерге балдарыбызды мүмкүн биз 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген жакшы сөз бар го элибизде. Мүмкүн биздин ушул 10-15 жылдан кийин ушул жерде биздин балдарыбыз министр болуп калат, биздин балдарыбыз депутат болуп калат, биздин балдарыбыз мүмкүн падыша болуп калат. Бул Алланын колундагы нерсе. Ошол алысты көрүп, ошол максатта ушул биринчи кадамым ушудан башталды. Ошого Манас дини окуу борбору деп эми ар ким ар кандай түшүнөт, бирок 5 колу барабар эмес, кой аксагы менен 100 деп бекеринен айтылган эмес. Жакшы иш болгон жерде сөз болот, жакшы иш болгон жерде ал мөмөлүү даракка таш ыргыйт дегендей. Иш бар жерде болуп атат, бирок Аллага шүгүр бүгүн бир аз болсо дагы ошо Манас дини окуу борборунун акыркы 2-3 жылда түзүлгөндөн бери карай bir 40-50'ge жакын кызыбыз сертификат алып, Куран жаттап, дуа жаттап, энелик баалуулукту түшүнүп, үй бүлөдөгү эң баалуу ата экенин, эр экенин, балдардын атасынын орду экенин түшүнүп, эже карындаштарыбыз азыр бир жакшынакай сабак алып, ыймандуу болуп, үй бүлөнүн сакталыштарына себепчи болуп атабыз. Эркек мигранттар келип, аларга атанын баалуулугу, жоопкерчилиги тууралуу сабактар болуп, улуттук баалуулук бул жакка келип 4 сом акча табам деп улуттун баалуулугун, ыйманыбызды, динибизди жок кылып албайлы деген максатта сабактарды өтүп, азыр эми Аллага шүгүр, устаздарыбыз келип көрүп, ыраазычылыктарын билдирип, көрүп кетип атышат. Мекендештерибиз көргөндөр, уккандар көрүп ыраазы болуп атышат. Максатыбыз буну ушу менен токтоп калбай, буну ушу жогорку деңгээлде көтөрүп чыгып, улантыш максатыбыз. Сиздин ушул Москвада өсүп келе жаткан орус тилдүү кыргыз
жаштарды бир жакшы кыргыз муунга айландырайын деген ниетиңиз экен. Жакшы ниет ачыпсыз. Ийгиликтер коштосун агай. Сон ажекебиз айтып калды 2003 жылдары келдим депчи. Анан ал жылдарды биз билебиз. Ажекебиз айткандай молдо болсоң камжан багасың. Молдо деген түшүнүк бул бир аз жакшы эмес түшүнүк болчу да. Кетпей келет ал. Жок, азырдагы тенденцияга бир аз болсо да жакшы буюрса элибизде могу түшүнүк бир аз жакшы да азыркы кезде. Идеология совет мезгилиндеги идеология бир аз да болсо уже калып баратат. Ажекебиз айтканда 50 жылда эл жаңы деп, эл жаңырып атат, түшүнүктөр алмашып атат. Анан ошол кезде молдо деген аты жамылып келип, ошол нерсени таратуу бул өтө чоң жүк да. Психологиялык жактан болсун, моралдык жактан, анан ошол эле эң эле азыркы күндүн маанилүү нерсеси бул финансылык жактан аябай жүк түшөт да. Ошону үчүн мен аябай сонун. Анан бизде азыркы кезде диний жактан болсун, же болбосо башка бир мисалы партиялык деп коебуз, анан башка бир ар кандай коомдордун мүчөсү деп ар кандай бөлүнүүлөр, анан ар кандай жамаат деп ар кандай жамааттын атын жамынып алып, биз бул жамааттанбыз же биз бул партияданбыз же биз болсо бул коомго мүчөбүз деген түшүнүк акыркы учурда ажеке аябай көбөйүп жаткандай да. Анан мен ушул маселе боюнча атын айтпай эле коеюн, бир жакшы эле илими бар деп эсептеген адамга суроо бердим. Ушинтип диний өкүл болчу тоже. Ушинтип жамаат болуп илим алуунун, окуунун өзү негизи туурабы? Себеби адам бар жерде ката бар. Канча жамаат көп болсо ошончо ката болушу мүмкүн. Кандайдыр бир проблемалар, келишпестиктер чыгышы мүмкүн. Десем жок, азыркы кезде бул замандын талабы ушундай, жамааттардын көп болгону жакшы. Буга менин көз карашым өтө жаман эмес. Мен айтайын дегеним азыр жамаат болуп бөлүнүп турганыбыз жакшы деди. Бул азыркы замандын талабы дегенге келтирип атат да. Мен буга мен анча кошула бербедим. Себеби жана айткандай канча көп жамаат, ошончо көп пикир, ошончо көп келишпестик болот да. Болуп дагы бул дин маселесинде аябай көйгөй да. Туура, бөлүнүү бул көйгөй. Бул бөлүнүү жакшылыкка алып келбейт. Биз алхамдулилла өзү бир эле ишеним жараткан Аллага гана ишенип, анын сүйүп жөнөткөн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жолун гана ээрчип. Анан бүгүнкү күндө бөлүнүүгө деле өз негиз жок. Неге дегенде динибиз ачык, айкын. Бул жерде эң башкысы ушул устаздарыбыз башында турган духовный лидерлер деп коебузбу? Бүгүнкү күндө динге кызмат кылып жүргөн устаздарыбыздын чоң эмгеги талап кылынат. Кайтып эле устаздарга сөз бул жерде. Себеби устаздарыбыз Аллага шүгүр колдорунан келишинче аракет жасап жатышат. Бул жерде тыйындын экинчи бети дагы бар. Баягы бүгүнкү күндө устаздарга, анан молдолорго деген сөздөр, асуулар көп болуп атпайбы? Бул жакшы эмес. Мурун биздин ата бабаларыбыз бизге окшоп 10 жыл мектепте окубаса деле, бизге окшоп университеттерде окубаса деле алардын түшүнүгү, сезими терең болгон экен, таза болгон экен. Ал бүгүнкү күндө молдолорубуз бир жерде иштеп айлык албайт. Эч кимге жаман сөз сүйлөбөйт. Бирөөнү жаман болуп калсын деп жаман пикир кылбайт. Намазын окуйт, Кудайга сыйынат, Куранын окуйт, дуба кылат. Жакшы гана болсун деген тилеги бар. Ошондой адамдарга дагы сын таккан адамдарга Алла инсап берсин, туура түшүнүк берсин. Мен мекендештериме кайрылат элем, ушул молдокелерибиз өзү менен өзү жүрсө, сурасаң маселеңе жооп берсе, сурасаң жол көрсөтүп берсе. Инсан эми беш колу барабар эмес. Кедей ар бир нерсенин өзүнө жараша сыноосу бар. Ар кимдин өзүнө жараша Алланын алдына жоопкерчилиги бар. Ошого мен айтат элем, бөлүнүү бизде айтайын дегеним жамаат эмес, биз ахли сүннат вал жамаат 4 мазхаб бар. Ошо 4 мазхабтын эң улуусу Имам Азам Абу Ханифа рахматуллах алейх, Аллах таала кабрын нур кылган болсун. Ушул акыйдада, Матуридия акыйдада, Абу Имам Азам рахматуллахтын мазхабында ушуну кармансак болду. Маселе бардыгы чечилген маселе негизи. Бу жерде талаша турган эч бир нерсе жок. Ошого мен айтат элем, бул жерде бөлүнүү жакшылыкка алып келбейт, максатыбыз бир. Эгер бөлүнгөн болсом ал адамдарды алдашы мүмкүн, бирок Алланы алдай албайт. Алла чебер зат.
Аллах Таала ар бир адамдын, ар бир пенденин оюна, ниетин көрүп билип турат. Эгер азгырылып калган болсо, адашып калган болсо, ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад Бекердин айткан эмес да, илим алганда устаз тандагыла. Устаз зарыл тандаш. Устазды карап, акыйдасын карап, илимин карап, ошо бүгүн биздин устаздардын күйүп пышып кызмат кылып менет кылып аткандары ошондон деп түшүнөм мен. Устаз, кечиресиз, ушул сөзүңүзгө кыстарма. Айтып атасыз, биздин динде баары ачык айкын көрсөтүлгөн, эч нерсенин жаңы нерсе ойлоп табуунун кажети жок. Бирок ошондой болсо дагы көпчүлүк учурда жана жамаат деп атпайбызбы? Бөлүнгөндөргө мен мындай айтат элем да. Сиз илимдүү инсансыз. Сиз эмненин туура, эмне туура эмес экенин түшүнгөнсүз, канча жылдан бери илимге сугарылып жүрөсүз. Бирок бизге окшогон жаштар бар. Эми дин таанып аткан жаштарыбыз бар. Эми эле бир нерсени билейин деген адамдар бар да. Анан ушулардын үстүнөн пайдаланып эме кылган ошондой уюмдар же жааматтар жок эмес да. Алардын эң таң калтырган жери эч убакта биз мондой эме кылабыз дебейт экен да. Алар дагы сиз айткан ошол 4 мазхабыбыз бар. Мазхабыбыз Абу Ханифа, анан акыйдабыз Матуриди деп эле, бирок идеология бир аз кандайдыр бир посыл башка дейбизби, башка жака бурулуп, бул бир аз кагазга уруп айтылып атат эми бул жерде. Бирок Кыргызстанда бул жаштар арасында аябай күчөп кеткен. Биз папугай болуп ар кимди турай бербешибиз керек. Биз жолдоп келген, түптөп келген өзүбүздүн ушу эч бир нерсеге алмаштыргыс устаздарыбыз бар. Ошолордун жолун жолдой берсек дегенге мен чакырат элем. Мен аларды жаман дебейм. Бизде мындай да, алым уламалар, ал-улама варасатул анбия. Алым уламалар пайгамбарлардын мураскорлору. Биз алым уламаларды судить эте албайбыз. Биз алым уламаларды андай мындай дей албайбыз. Бирок илим алууда, илим үйрөнүүдө эртең биз Кыргызстан элибизге, мекенибизге ушундай кызмат кылам дей турган болсок, биз өзүбүздүн баягы асил, өзүбүздүн наслибизди, өзүбүздүн ар бир баягы нугубузду, ата бабабыз түптөп чаап келген нерсени биз башка жака буруп чачыратып жибербешибиз керек бизде. Биздин устазыбыз, ар мына эне тилибиз бар мисалы. Биз Алланын динин, Алланын өкүмүн, пайгамбар сүннөтүн эне тилибизде жеткизип, улуттук баалуулугубузду ошол негизде жеткизсек. Эгер ушул ой, ниет, тилек, жүрөктөгү максат бир болсо, баш биригет. Эгер ойдо, ниетте, тилекте, тилде сулуу сүйлөп, жүрөктө башка болсо, план, ниет башка болсо, ол бириге албайт. Жүрөктү биле албай атабыз. Бул сыноо дүйнө да. Бул сыноо дүйнө. Айтып атпаймынбы? Жөнөкөй адамга жөнөкөй сыноо, чоң аалымдарга чоң сыноо. Шайтандын дагы жөнөкөйгө келсе, шайтан дагы чоңдорун чоң аалымдарга жөнөтөт. Сыноо да булчу. Биз бардыгын периште дей албайбыз. Бардыгын биз күнөөкөр пендебиз бардыгыбыз. Күл инсан хаттабын, ар бир адам баласы ката кетирүүчү. Ошого айтат элем, биз келип эле Алланын кулубузбу, пайгамбарыбыздын үммөтүбүзбү, атанын уулубузбу, кыргыздын баласыбызбы? Болду. Бүгүн биз Куранды үйрөтөйлүк. Кыргызстандыктар деп атпайбызбы? Устаздарыбыз жакшы кызмат кылгандан, каарыларыбыз, аалымдарыбыз чыгып аткандан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан дүйнөдөгүлөр Кыргызстандан деп атпайбы? Мына ушул жакшы нерсе да. Туурабы? Айтайын дегем, ким кандай жол менен кызмат кылып аткан болсо, ошол улуттук баалуулугубузга басым жасалыш керек. Мекенди сүйүү имандан деп атпайбы? Ошо мекенге сүйүү басым чын болсо, анда биз бири-бирибизге бөлүнбөшүбүз керекпиз. Мен мисалы Россияга ушул жерден деле байкасаңыздар болот, сабактарда, бүт видеороликтерде бар. Мен Кыргызстанда канча башы көрүнгөн устаздар болсо, бирөөсүн аркага коюп, бирөөсүн алдыга койгон жокмун да. Алымдын жетишинче бардыгын алып келип, дагы деле мен ошол ойдомун да. Керек болсо бара-бара жаңы чыгып аткан устаздарды да алып келсек, бара-бара интернетте көрүнбөгөн кадырлуу барктуу болгон устаздарыбыз жатат да. Максат элге жайып макташ эмес, максат бул жакта мекендештерге сабагын жеткизип, илимин алып, пайдаланып калыш керекпиз да. Эми бүгүн соцсети, машалла 21-кылым техниканын заманы экен. Устаздарыбыз ошол соцсетиден чыккан устаздарды 3-4 устазды көрүп эле ушул эле экен деп түшүнгөн да туура эмес. Ага чыкпай кызмат кылып жүргөн устаздарыбыз толтура. Ана мен көп жерде айтат элем, ушул передаштан пайдаланып, биз 1-2 устазга эле басым жасабаш керек. Неге? Ушул момент. Неге? Себеби
бизге ушул акыбалыбызда, ушул турушубузда Кыргызстандын кайсы жерде илимдүү билимдүү аалымдарын алып кеп, эгер ошонун алдында сабак ала турган болсоңуз, сизге кеминде 3-4 жыл сабак бере ала турган устаздар отурат ал жерде. Биз турушуна, көрүнүшүнө, кийинишине же көбүрөөк интернеттен чыгып калган болсо, ушул эле экен деген түшүнүк болсо, ол машалла эч бир неме жок бул жерде. Бөлүп бул мындай деген сөз. Ар бир адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша, ар бир адамдын табиятына жараша экен да. Келип устаздар бар, чыккысы келбейт мисалчы. Бирок олар көрүнбөй, илим тоодой жатат. Аны чыксаң адан хикматтуу устаздарыбыз өздөрү деле айтат. Ушул биз деле алып бара бербей, бул жакта көрүнбөгөн устаздарды эми алып барсаңыздар болот депчи. Мен айтайын дегеним ушул биздин көз караш, бул устазга бул устаз деген басым жасабасак, биз устазыбыздын баардыгын баш үстүгө көтөрүп урмат кылсак, ошондо биз өзүбүздө кетип жаткан катаны да оңдоп алабыз. Туура эмес бара турган линияны дагы туура линияга салышка салым кошкон болобуз да. Бул жерде өзүбүздө да ката бар. Өзүбүздү кылгылыкты кылып коюп анан кадананын дамылаларга, устазддарга түрткөн дагы жакшы эмес. Неге? Сен сүй, ошо дамыланы кандай сүйсөң, наркы дамыланы деле ошондой жакшы көр. Ол дамыланы кандай жакшы көрсөң, ону деле ошондой жакшы көр. Өзүбүздө ката болуп атат. Ал кийим эмес да тандап бул мындай кие турган, бул мына бренд экен, бул мындай экен дей турган. Ал аалым улама. Ал каткандан жеп окуду. Ал ата-энесинин сүймөнчүлүгү эркелей турган убагында ажырап барып окуду, курбанчылык кылып. Канча курбанчылыктарды кылды. Аллага жакты, жүрөгүнө илим берди, жүрөгүнө Куран берди Алла. Демек алардын ар бир сөзү биз үчүн кымбат. Бардыгын устаз деп сыйлашыбыз керекпиз. Сонун агай. Бизде мындай сөз бар да, Раматылык Чубак ажы өтүп кеткенден кийин эле Чубак ажыны тааныганы деле, тааныбаганы деле Чубак ажы жөнүндө сөз кылып, ошол киши менен бир эле жолу столго отуруп калган адамдар деле ажыкем андай эле деп калат да. Бирок биз Сүйүн ажы менен Сүйүн ажыны элдер кылган ишини көп билет. Анан атыны, фамилиясын караганда жүзүнү көп тааныйт да. Анткени Чубак ажыны көрсө эле ошонун жанында Россиядагы баардык жерлерде, ошол эле Сургутта, ошол Иркутскеде ажыке жанында отурган болот да. Анан кечээ интервью алабыз дегенде дагы бирөө ким конок деген Сүйүн ажы деп айтсам, ал ким эле дейт да. Көрсөң тааныйсың десем, көрсөм таанысам керек дейт. Бирок Чубак ажы менен Чубак ажынын өзүн дагы айтып кеткени бар, 1-2-3 сабагында, жанагындай маегинде досуңуз барбы дегенде, мен ошо Сүйүнбек деген досум бар Москвада, Россияда деп. Чубак ажынын эң жакын досу деп билебиз сизди. Чубак ажы менен болгон достугуңуз жөнүндө сурагым келип жатат. Кантип таанышып калгансыздар? Канча жылдан бери дос болуп жүрдүңүздөр? Анан ажыке менен кантип сырдашчусуңуздар? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Алла рахмат кылсын, дагы бир жолу досубуздун кабрын нурдуу кылсын. Амин. Бул досубуздун биз мурун Меккеде окуп жүргөнүнөн кабарыбыз бар эле. Бирок Алла буйруп насип кылган экен, 2007-жылы ажыга барганыбызда ошо Меккеде учурашып, жолугуп, студент болуп жүрөт деп, анан биз курбандык сойгондо, ошо биз ол учурда ошо кызматка деп, курбандыкка деп берилген нерсе кызматты биз атайын кошо барган досторубуз да ошо дамыл абалдар. Ошо дамылдар менен чогуу пикир кылып, ушул Чубакка жолсак, ушуга эле берсек, кичине болсо дагы, биз бир аз баягы хүжүрада көрүп, медресе көрүп калган үчүн окуунун немесин билебиз да, бир тыйын болсо дагы ушул кичине бир көмөк болуп калса деген ой менен анан жолугуп ошол жерде таанышканбыз. 2007-жылы таанышканбыз. Анан ичибизден бизде баягы илим жолуна жүрүп калган үчүн кадырын түшүнөсүң. Машалла, ушундай жигит ушундай Меккеде окуп жатат экен. Эгер бул бүтүп барган болсо, чекен эмес болот го деген, мен ошондо эле баягы ичимде ошондой байкаганмын. Анан Алла буйруп насип кылган экен, кийин Бишкекке келип калды. Бишкекте келип учураштык, зыяратка бардык. Анын китептери баягы 5-6 тонна китептерин келишинен биздин кызмат кылып калганбыз. Ошто Хамза Дамла досубуз бар. Ошолор менен биргеликте Бишкекке которуп аякпай кылганда ошо кичине бир кошулуп калганбыз кызматына. Анан ушул досубуз келгенден кийин Алла буйруп насип кылган экен, муфтий болуп калды. Анан мен ошол учурда ошол Россияда элем, ошо Чита шаарында элем. Анан мен ушундай илимдүү, мен ушуну түшүндүм өзүм эле, мисалы өтө мындай бир чоң аалым келди. Буну ичи азыр толтура илим. Буну жайып калыш керек.
буну элге жеткизип калыш керек деген ой келди. Анан бул досубуздун Алла рахмат кылсын өтө курч, өтө ачык, өтө чечкиндүү, бир нерсени туура боло турган болсо чозуп отурбайт эле, созуп отурбайт эле, мындай тарс ордунан чечет эле, ушу сыпаттары бар эле өзгөчө. Анан мен ошо Россиядагы башка улуттагылардан ушундай сөздөрдү угуп, кыргыз туугандар да мусулманбы деген сөздөрдү угуп, анан токто, силер биз кандай экенибизди деген ой келди. Андан кийин ошол учурда 2011-жылы ошол жылдары анан кийин Максат Ажы, Бишкек шаарынын казысы Максат устазыбыз, анан Чубак устазыбыз ушул муфтий. Анан ушу экөөнү алып баргым келди. Балдарга айттым, балдар кичине жол киресине тыйын топтойлук. Эми пересадка менен учат. Бишкек, Новосибирский, Читага. Анан Новосибирскийде дагы биздин мекендештер көп. Ошол учурда 80-100 миңдин тегерегинде мекендештерибиз бар эле. Анан мен ушунча сапарды бир эле шаар менен чектебей, Новосибирскийдеги мекендештерге дагы бул немени текке кетиргим келбеди да, мүмкүнчүлүктүчү. Новосибирскийдеги жакшы жигиттер бар эле, ал жигиттерге мен дайындадым. Ушу силер тоскула, ушу мечитке алып келгиле, ушул жерде мекендештерге сабак өтсүн. Себеби самолет менен түшкөн убакытты да мен аралыкты кичине бир узагыраак алганмын. Ошо сабак берип, транзит кылып, анан сабак бергенден кийин кечкурун бул жигиттер узатты Читага учуп барды. Мен алдым барып Читаны даярдап турдум. Анан Читага барып жума күнү досубуз Вал Аср сүрөсүн кыргызча тафсир кылып баян кылды. Максат Ажы устазыбыз Вал Аср сүрөсүн орусча баян кылып берди. Ошол жерде анан Эмол соборный мечит, ал жерде бүт улуттан барып бир тууган мусулмандар. Ошол жерде мен баягы ойлонгон ичимдеги көңсөгөн, эңсеген баягы мечит ама жеткендей сүйүндүм. Себеби ошол жердегилер ар ким ар кандай көз карашта карайт эле. Ал жерде биз эле эмгек кылып менет кылат элек, бирок мен мындай по факту мындай тарс эле мындай мына деп көрсөткүм келди да. Бирок Алла ишке ашырып, насип кылып ушул эки аалымыбыз тең жок дебей, болбосо муфтий алдында бир 2 жума график коюлуп турат. Максат Ажыныкы да ошондо коюлуп турат. Экөөнү аңдып, ошо Бишкекте экөөнүн графики бир күнгө туура келгенди ошо 10 күн, 15 күн деп күтүп шаарда Бишкекте. Анан бир күнгө өкө тең макул болуп, өкө тең Алла ыраазылыгы болсун, ушундай бир мындай Россиядагы мекендештердин акыбалын айтканда угуп, анан болду деп макул болуп барып, анан ошондон анан башталды. Себеби мен ошо биринчи барган сапарда жыйынтык результат өтө жакшы берди да. Себеби элдин маанайы ушунчалык көтөрүлдү. Башка улуттардын көз карашы бизге өзгөрдү. Силерде ушундай устаздар бар. Мен айтам да, кана кимиңердин муфтийиңер келип атат, кимиңердин ушундай аалымыңар келип атат. Мына биздин аалымдарыбыз, мына биздин устаздарыбыз, мына мекендештерге чейин келип атат деп анан кийин келгенде айтышты. Раматул Чубак Ажы дагы, Максат Ажы дагы биз жакшы эле келген экенбиз. Келгенибизге биз аябай ыраазы болдук. Биз мынчалык болот деп ойлободук эле дешипчи. Аллага шүгүр, алхамдулилла. Ошентип анан кийин себеби мен ошондой аалымдарды, Максат Ажы да өтө чоң белдүү аалым устаз, Алла ыраазылыгы болсун, ушунчалык ошо пайдаланып калайын деген ой менен анан кийин Абдышкүр Ажыны коштук, кийин Садыкас Ажыны коштук. Бүт баардыгын ушул Россиянын баардык аймактарына ушул сабактарды уюштуруп бердик. Жакшы. Эмгегиңиздер чоң болгон экен, ушундай чоң иштерди кылыш негизи кыйын. Биз дагы уюштуруу иштеринде кээде эме кылып калабыз. Бул негизи чоң жүк. Анан мен сурагым келип турган нерсе, Ажеке, мына сиз дагы илим алдыңыз, илим жолунда жүрөсүз. Анан биздин өлкөнү светтик өлкө деп коебуз. Анан эң эле бул мамлекеттин өзөгү болгон ошол билим системасы тууралуу суроо бергим келип турат да сизге. Светтик өлкөнүн өзүнүн системасы бар. Бизде азыр 11 жылдык окуу системасы бар. Эң башталгыч мектеп. Анан ошол мектепте болуп дагы биздин билим системабызга көп сындар айтылат, суроолор айтылат, кандайдыр бир сунуштар дагы айтылат. Анан саясаты жок, башкасы жок. Жеке сиздин оюңузду билгим келет да. Сиздер мисалы билим алып окуп жүргөндө, мисалы
Динде биздин ошол молдокелерибиздин алган жолун карасак, алар мындай хужра системасын көрүшкөн. Мисалы, биз билебиз, алар айтышат, бир китепти толук окуп, анын маңызын чагып, түштө уктап атсаң дагы туруп айтылган даражага жетмейинче башка китеп көтпөйт болчук дешет да. Эми бул негизи жакшы. Анан дагы бир мындай адамдардын айтканы бар, илимдүү беделдүүлөрдүн чындыгында билим системасы туура эмес деп ачык айткандар бар. Себеби 11 жыл аралыгында бизге биздин балдар бир 20-25 предмет өтөт, бирок 5 жыл бою 1 жылдан кийин эле ошонун бирөөсүнөн дагы мындай эч кандай жыйынтык жок. Ошол эле биология, геометрия, аталыштары аябай мындай сүрдүү угулганы менен, бирок жыйынтык жок. Эч кандай жыйынтык жок. Университетке барганда, башка жерге барганда баарын нөлдөн башташка туура келип атат да. Анан сиздин жеке оюңуз кандай ушул маселеге? Анан кандай сунуш берет элеңиз ушул? Эгер сиздин колуңузга бир мүмкүнчүлүк түшкөндө кандай өзгөртүүлөрдү киргизмексиз? Бул эми терең суроо экен. Светский мамлекет дегенде мен мисалы ачык эле айтайын, Россия деле светский мамлекет өзүнүн христиан дүйнөсүндө. Турция деле светский мамлекет. Бирок аларда динге болгон көз караш салыштырмалуу айтып жатам. Турцияда мисалы светский мамлекет, дин, медресе, мектептерге чейин мындай бир неме жок да, чектөө жок. Мисалы мына элчиликтерде деле дини мушавир, дини религиозный советник бар да. Мамлекеттик деңгээлде дини элчи, дини посольствода мисалы мына өткөн жыл жер титирөөдө биз бардык элек, ошол дини министрлиги бизди кабыл алды. Мушавир, бул мамлекеттик светский болуп турса дагы официалдуу религиозный деп атпайбы, дини мушавир советник кабыл алып, аябай ыраазы болуп, дуа окуп, Куран окуп чыктык. Бул мамлекеттик деңгээлде колдоо деген сөз экен да, түшүнгөнбүз. Биз терең маселеге келгенде мамлекет бөлөк, дин бөлөк деп бөлүп коюп атпайбызбы? Ооба. Анда мен баягы сурооңузга айткым келет, бизде көч барып оңолот деген сөз бар. Бизде азыр оңолууга баратат го деген ой бар, жакшы ой. Бизде медресе дагы кетиш керек, мектеп дагы кетиш керек. Себеби светский илимди дагы алыш керек, дини илимди дагы алыш керек. Ушу экөөнү тең балансировка кылып алганда, ошол адам анан кийин баягы, мисалы мен 10 жыл окудук. Математикадан берген агайыбыз математиканы эле үйрөтөт. Тарыхты берген агайыбыз тарыхты эле үйрөтөт. Бирок 10 жыл мектепте окуп, атаңды нааразы кылсаң, Кудай нааразы болот деген сөз айткан сабак жок да. Энеңди нааразы кылсаң, Алла нааразы болот. Энеңди ыраазы кылсаң, бейиш эненин таманынын астында деген сөз жок да. Туура эмеспи? Туура. Бүгүн биз ушул жерде дагы мамлекеттик деңгээлде ушуну бир патриоттук сезим менен биз ушу биздин эгер келечегибиз мамлекетибиздин Осман империясы деп бир Түрк империясы деген сөз эмес да. Осман империясы түрктөрдөн ушу бир үй бүлөнүн атынан чыккан атты аталып Осман империя деп туурабы? Османдар деп. 6 кылым кармады ашык. Алар ошол ата бабасы тутуп келген динди колдогон үчүн, кадырлагандыгы үчүн, кеңеш кылгандыгы үчүн алар ушу эки тараптан тең өсүп кетти деген мисал айтмакчымын да. Эки багыттын алып кетиш керек, анан сабакты берген агайлар дагы мындай сапаттуу, сыпаттуу ошол илимди жеткизе ала турган агайлар болуш керек. Анан бизди да ошого жараша кызыгуу болуш керек. Сон. Агай, сиз болсо аябай жакшы кече уюштуруп баштагансыз, мавлид деп. Ал болсо көпчүлүк жерде мындай улаган, башка шаарларда дагы улаган, ошол эле Кыргызстандын Ош, Бишкек шаарларында өткөн, бирок Москвада өткөнү бир аябай жакшы болуп келет да. Анан негизи мавлид деген эмне? Мавлид деген зарылчылыгы, артыкчылыгы жөнүндө айтып берсеңиз. Өтө керектүү суроо айттыңыз. Өтө керектүү суроо бердиңиз. Мен учурдан пайдаланып айтып кетейин. Негизи өтө жакшы суроо болду. Мавлид өзү негизи пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламдын туулган күнүнө арналган ошол учурду эстеп, мисалы доорлор менен катаал замандар өтпөдүбү? Мисалы кысымдар көп болду. Атеисттер тараптан мисалы, башка дин, башка мамлекетте жүргөн тараптардан мисалы. Ошол биздин динибиз дүйнөлүк дин болгон үчүн алар мындай принимать этишет да ислам дини деп. Анан пайгамбарыбыз да принимать этет, алар
уважать этет мисалы. Мисалы мен Москвадагыны айта турган болсом, бул христиан дүйнөсү 90% мисалы, христиан дүйнөсү, ислам дүйнөсү эмес. Бирок ушул жакта жүргөн татар туугандар деле өткөзөт, Кавказ туугандар деле өткөзөт. Максаты эмне? Максаты пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам туулган күнүн белгилеш эмес. Пайгамбарыбыздын туулган күнүнүн урматына деп ошол жердеги динден алыстап кеткен бир туугандардын башын бириктирип, баягыл дүйнөгө же болбосо башка бир максатка кетип калган, башка нукка бараткандарды топтоп, ошол учурдан пайдаланып, Алланын сөзүн, пайгамбардын сүннөтүн, ата бабаларыбыздын нукура салтын айтып жеткизип калыш. Максат ушул. Бүгүн бизде иманга чакыра турган массалык деңгээлде кайда сабак өтүп атат? Кантип өтө алабыз? Бүгүн только көйгөй, үй бүлөлүк маселе көйгөй, ажырашып кетти, бузулуп кетти, чегип кетти, колго түшүп калды, түрмөгө түшүп калды. Ушуларды канткенде кайсы чөйрө менен, кайсы жол менен ушуларды кайтара алабыз? Мисалы да, Москвада ушу жергиликтүү бийлик сыйлап, урмат кылып, пайгамбарыңардын урматына болгон иш-чара экен деп уруксат берип аткан бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Ушудан пайдаланып максат мындай экен да, бизде сопунун көөнү азанда, соргоктун көөнү казанда деген ата бабалардын жакшы сөзү бар экен. Эми маданият дейбиз, маданият жагыбыз эле төмөн экен бизде. Мен ушуну жерден айткым келет эле да. Дин десе динибизди деле кадырлабайт экенбиз. Заманбап ошондо чоң Москвада, Европада эң чоң масштабтуу местаны, анын арендасы канча турат? Ошончо келген коноктордун келип кеткени канча турат? Ошончо келип кеткен коноктордун жатаканасы канча турат? Ошончо келип кеткен коноктордун тамак ашы канча турат? Мисалы да. Адам мындай акылы бар адам, бирок көргүсү келбейби же эсептегиси келбейби да. Ошол билетине жараша местеде отурат. Ал ошол жерде өткөн иш-чаралардын эң арзан өткөн биздики өзү негизи. Местелер берилген. Болосо мына орус туугандардын маданияты, ырчылардын коюлгон бир эле билети 100 000, 50 000, 30 000, 40 000 негизи. А биз пайгамбардын урматына олар мүмкүнчүлүк берип атканда 85% устаздарыбыз келип ал жерде ырдаган жокко. Алланын сөзүн айтып берип атпайбы? Кел деп биз результат көрүп атабыз. Неге ошол жерден көрүп туруп, угуп туруп, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам урматына келип, канча эже карындаштарыбыздын, канча бир туугандарыбыздын имандары козголуп, устаздарга болгон мухаббаттары күчөп, не кылды? Ушудан пайда алып жатканыбыз көрүп жатабыз. Ошол себептен. Рахмат устаз, биз кечирим сурайбыз. Убактыбыз аягына чыгып баратат. Конок болуп келгениңизге рахмат. Алдын ала ушундай чоң-чоң ийгиликтерди жарата бериңиз. Буюрса сизден чоң-чоң ушундай кечелерди, мавлидтерди дагы болсо руханий жолугушууларды күтүп калабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү сүйүн ажы менен болгон подкастыбыз соңуна чыкты. Бизге катталыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі чыгарылыштардан сиздерди күтүп калабыз. Рахмат.